Кооптуу оюнчуктар сатылууда. Кыргызстанда санитардык талаптарга жооп бербеген, коопсуздугун аныктоочу документтери болбогон оюнчуктар сатылууда. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Маалыматка караганда, жыл сайын Кыргызстанда сатылган оюнчуктар экспертизадан өткөрүлүп, акыркы 4 жылдын ичинде 1323 үлгү алынып, 3503 изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында курамында чектен 2 эседен 10 эсеге чейин ашкан зыяндуу заттар болгон 50 оюнчуктун баары пластизолдон жасалганы аныкталган. Мындан сырткары пластизолдон жасалган оюнчуктар сапаттык талаптарга жооп бербей, белгиленген деңгээлден ашкан курч жана жагымсыз жыты болгону билинген. Маалыматта уул элементтерди камтыган оюнчуктардын басымдуу бөлүгү Кытай өндүрүшүнөн чыккан 3 жашка чейинки балдар үчүн жасалган оюнчуктар болгону жазылат. Балдардын мындай оюнчуктарды тиштөөсү боор жана бөйрөк рагына алып келиши мүмкүн. Ал эми курамында формальдегид болгон оюнчуктар аллергияга, жөтөлүү, чүчкүрүү, көздөн жаштын куюлушуна алып келип, нерв системаларына таасир этип, дерматитти чакырат. Фенол менен дем алуу, баш айлануу, баш оору, мурундун бүтүшү, кусууга, уйку режиминин, дем алуунун жана жүрөктүн согушунун, нерв системасынын бузулушуна алып келет. Бул зат менен көп убакытка дем алуу жүрөктү жана дем алууну токтотуусу мүмкүн деп жазылат маалыматта. Департамент оюнчуктар сертификациядан өтүшү керек болгон товарларга киргенин айтып, аларды сатып алар алдында балдардын ден соолугун ойлоону эскертти.